YouTube каналынын берүүлөрүн учурчак көрсөтүүсү улантат. Аны мен Дүйшөн Шаршенбеков алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз күзгү ооруп жыйноо жумуштарынын жүрүшү, түшүмдүүлүк жана ушул тармакты тейлеген министрликтеги көйгөйлөр жана аны реформа. Алгач талкуубузду баштаардан мурун студиябызга келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Кермалиев Жаныбек Калканович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба тамак ашы жана өнөр жайы мелиорация министрлигинин орун басары, Турусбек Асаналиев ушул эле министрликтин коомдук кеңешинин төрагасы. Урматтуу коноктор, убактыңыздарды бөлүп студиябызга келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сөздү көпкө созбостон талкууга өтсөк, мен алгач суроону ушул Жаныбек Калканович сизге берсем, айтсаңыз, мына жөжөнү күздө санай эстейт эмеспи Кыргыздачы? Баягы көп бүттүргөн күздө келип, мына азыр дыйкандар жазда эккенин жыйнап жаткан учурда. Айтсаңыз, быйыл түшүмдүүлүк кандай болду? Учурда күзгү ооруп жыйноо иштери канча пайызга жыйынтыкты алып калды? Рахмат. Мен алдын ала ошол YouTube каналына өзүм ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Анткени себеби бул каналды бардык Кыргызстандын булуң бурчтарында көргөндөр ошол биздин дыйкандарыбыз да көрүшөт. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой жаз жарыш, күз күрөш деп коет. Ошол эң негизгиси ошо жаз жарыш болгон учурларда өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушу оору ковид пандемиясы бизге абдан чоң мындай кыйынчылыктарды туудурду. Бирок ага карабастан биздин дыйкандарыбыз өзүлөрү жерлерде ошол жаз жарыш менен иштерди, жаз кытала иштерин жакшы өткөздү деп айтсам болот. Эмне себептен дегенде азыркы күз маалында өзүңүз айткандай жөзөнү күзүндө сана дегенде ошол буудайдын, арпанын жана башка кылканды дан эгиндердин ошол эле айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү мындай жакшы болуп атат деп айта кетсем болот. Эмне себептен дегенде ошол иштердин баардыгы жазында, кышында даярдыктар болгондагы жазында ошол өзүнүн өз убагында иштер жүргүзүлдү. Мисалы кыш мезгилинде номер 36 өкмөттүн токтому чыгып, ошол кандай иштер жүргүзүлүш керек, жаз кытала иштерине канча майлоочу май керектелет. Ошол менен бирге минералдык жер семирткичтердин баардыгы ошол жазында баардык дыйкандарыбыз камсыз болуп, азыр эми ошол үзүрүн көрүп атышат. Айта токтолуп кетсем, ошол кылканды дан эгиндер баардыгы болуп 466,7 миң гектарды түшөт да, ошонун ичинен буудай 247,5 миң гектар, арпа болсо 219,2 миң гектар, буудай болсо 105,2 миң гектар түшөт да. Мына бул эң негизги, бул баягы кылкандыдан эгиндерди айтам. Азыркы учурда буудайдын жыйнап алуусу 84,5%га бүттү деп айта алам. Анткени себеби жазкы ылдыйкы зонадагылардын баардыгы буудай арпаларын чаап түштү. Арпа болсо 85% жыйналды деп айтсам болот. Бул арпа азыр суу самыр өрөөнүндө жыйналып элек. Анан буудайдын, арпанын жыйналып элек ошо эки областта, ошо Ысык көл, Нарын областтарында. Турусбек Усенбекович, мына башта Жаныбек Калканович айтпадыбы, жазда быйыл оору бир топ таасирин тийгиздепчи. Чынында эле быйыл дыйкандар жаз эрте келди, жумуштарды бир аз эрте баштайбыз деп аябай сүйүнүшкөн эле да. Бирок айттырбай келген дүйнөлүк пандемия дыйкандардын ишин 10 күндөн 15 күнгө чейин кечиктирди да. Мындайча айтканда министрлик ушул ооруга байланыштуу кошумча ушул жазгы тала иштерин өзүнчө өз убагында бүткөрүү үчүн атайын алгоритм иштеп чыкты да. Коомдук кеңештин өкүлү жана төрагасы катары айтсаңыз, ушул пандемия учурунда өнөктүктү өз убагында жүргүзүү үчүн министрликке кандай сунуштарды бердиңиздер? Тоскоолдуктардан кантип өткөнгө жардам бердиңиздер? Кылкандуу эгиндердин көпчүлүктөрү бул буудайлар күзүндө айдалганда, ал эми жазгы азыр ошо буудайдагы көпчүлүк жерлерде жазында эгип атышат да. Мына бир чети ушул жазында эккенде дагы биз ошо дыйкандардын бир маселе көтөрсөк болот. Айыл өкмөттөрүндө ушу малдын эрте түшүп келиши жайлоолордон, анан малды кароосуз калтырып, ушу
күздүк буудайларды айдаганга мүмкүндүк бербей атат да. Мына ушул маселени көтөрүп, ушул маселенин үстүндө айыл өкмөттөр иштесе жакшы болот эле да. Анткени ошолордун баарын иретке келтирүү керек. Эң негизгиси бул ошо пандемия убагында жазгы иш жүрүп жаткан мезгилде ушул баардык жерлерде жетиштүү ГСМдер болду деп дагы айтуу кыйын болуп калды. Анткени кээ бир жерлерде карантин кирип калып, өз убагында ошону жүргүзө албай калды да, кичине кечеңдеди. Кечеңдеди. Анын үстүнө кечеңдеген убакта дагы эми баардыгы эле ошо айыл чарбасына жашыл свет бергиле, баардыгы тең иштесин деди. Кээ бир жерлерде бир айылдан кээ бир жерлери экинчи айылда болуп калып, бир айылдан экинчи айылга өтүш дагы кыйын болуп калды да. Мына ушул маселелер, ушундай ар кандай көйгөйлөр болуп атты. Бирок ошого карабастан ошонун баардыгы тең кечиксе дагы ушул иштер жүргүзүлдү да. Эң негизгиси бул жерден ушул дагы бир көйгөй чыкты кийинчерээк. Ушу материалдык жанагы тетиктерден, техникалардын, айыл чарба тетиктерин, сынып калган же болбосо эметкен тетиктерди, ошол тетиктерди убагында сатып алып, кайра ордуна коюу дагы маселеси келип чыкты. Мына ошолордун баардыгын тең ошо сунуштар берилип атты. Ошо биз дагы айтып аттык, что ошол базарларды ачыш керек деп. Мына ошол базарлар кечирээк ачылып калды. Ошо кечирээк ачылганы жараша дагы айрым көп жерлерде ошо техниканы убагында жанагындай ремонт кылуу дагы кечеңдеп калды да, эң негизгиси. Эми эң негизгиси бул пандемия бизге ушу көп сабак берди да. Көп сабак берди дегенибиз биздин кандай жетишпеген жагыбыз бар экенин ачыктан ачык көрсөтүп койду да. Жаныбек Калканович, мына быйыл министрлик ушул жазындагы унга болгон баанын көтөрүлүшүнөн улам көпчүлүк дыйкандар ушул кылкандуу дан эгиндеринин аянтын көбөйтүптүр. Бирок айрым өсүмдүктөрүнүн аянттарын кыскартыптыр да. Айтсаңыз, быйыл кайсы өсүмдүктүн түрлөрүнүн аянттары кыскарды? Анан буга кайсы факторлор таасирин тийгизди? Эми негизгиси ошол жазгы ошол ооруда өзүнчө алгоритм иштеп туруп биз ошо иш менен баштаганбыз. Азыр эле биздин урматтуу коомдук кеңештин төрагасы айткандай, техникалардын кээ бир запчастьтарында жетишпегендиктер болгондо ошол атайын ошол биздин Кайрылуу менен Кудайберген базарынын ачылышып, ошол Кудайберген базарында иштеген сатуучулар, сатып алуучулар менен түз байланыштарын берип, ошол мындай запчастьтар менен камсыз кылууга аракет кылдык да. Эми эң негизгиси ошол бизде айыл чарба министрлигинин функциясы бул азык-түлүк коопсуздугу деп айтабыз. Азык-түлүк коопсуздугунда биздин ошол оору пандемия учурундагы ошол ундун жетишпей кала, май өсүмдүктөрүнүн ошо майдын, суу майын жана башкалардын ошо жетишпей калат деген коркунучтарды бирок андай болгон жок. Кудай буюрса ошол тиги продовольственный безопасностьте өзүбүздүн ошо ишкерлердин, өзүбүздүн ошол өкмөттүн туура иштегенине байланыштуу мындай жакшы мындай ситуациядан чыгып кеттик деп болот. Эми учурунда өзүнчө бир мындай сунуш болгон, ошол кылкандуу дан эгиндерди айдабаш керек. Ошол эле интенсивдүү бактарга өтүш керек, батыраак, тезирээк мындай дыйканга акча түшкөн өсүмдүктөрдү өстүрүш керек деп кирешелүү тармакты колдошубуз керек деп биз жанагы тепличный хозяйствого жана багбанчылыкка өтүп кеткенбиз дагы кылкандуу дан эгинди кыскарта баштаганбыз. Бирок айыл чарба министрлиги ар дайым айтып келген, кылкандуу дан эгинди кыскартпашыбыз керек. Эмне себептен дегенде биз азык-түлүк коопсуздугун карашыбыз керек деп. Эми биздин эң негизги азыр көтөрүп аткан максатыбыз ошол кылкандуу дан эгиндердин аянтын көбөйтүү, буудайдын аянтын көбөйтүү дагы жылдан жылга ошол бизге коопсуздук тиги азык-түлүк коопсуздугуна керектелүүчү 1 миллиондон ашык тонна буудай керек болсо, биз ошого жеткизиш деген иштин үстүндө иштеп атабыз дагы. 220 000 гектарга жеткирүү боюнча күздүк буудайды ишти жүргүзүп атабыз да. Бул иштин жүрүшү эң негизгиси бул сапаттуу үрөндөр менен камсыз кылуу. Ошо менен бирге өкмөт тарабынан чыгарылган токтомдун негизинде сем костордун бардыгын 30% дотацияга өткөздүк.
ошонун негизинде быйылкы ошол жазында дагы көп ошол дотация менен жардам берилди дагы күзгү азыр ошол дотация менен ошол күздүктү көбөйтүү. Эми сиздин берген сурооңуз ошол кайсыл өсүмдүктөрдү кыскартты дегенде, бул жерде азыр кызылчаны айдаган өсүмдүк кыскарды. Эмне себептен дегенде, өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, бул биздин дыйкандарыбыз бир учурда кызылчанын аянтын абдан чоңойткон. Ал азыр болсо ошол кабыл алуучу жана кластердик метод менен кайыңды канттын келишимдери башкача болгондуктан биздин дыйкандарыбыз көбү кыскартып койду. Азыр 76 000 гектарга чейин эле ошол Чүй областында кыскарып калды. Эми көп жерлерде жанагы жашылча жер жемиштерди буудай өнүккөн, буудайды өстүргөн райондорго ошо буудайга өтүп атат. И ошол пандемия учурунда көп дыйкандар үйлөрүнөн жа башка ошол мурда ошол буудай менен иштетпегендердин баардыгы ошол буудайды, арпаны жана жүгөрүнү өстүрүп аянттарын көбөйтүштү да. Мен ойлойм, азыр ошол биздин эң негизги максатыбыз жылдан жылга 2 центнерден 3 центнерден көбөйтүп, ошол мындай бизге керектүү жанагы 1 200 000 тоннага бир 3 жылда жетсек деген аракетибиз бар. Картошка менен пактанын да аянты кыскарыптыр да? Пакта менен тамекинин аянты кыскарган, мурдатан картошканын аянты кыскарды. Эмне себептен дегенде, азыр 2 жыл мурун картошка өтпөй калгандыгына байланыштуу көптөр кыскартып койушкан, бирок картошка эч качан кыскарбайт. Картошканы дыйкандарыбыз өздөрү эге берет да, бирок картошканын аянты да кичине кыскарды. Быйыл мына 6, менин билишимче болжолду бир 6-7 миңдин гектардын тегерегинде кант кызылчасы айдаптыр. Быйыл алардын тагдыры эмне болот? Былтыркыдай мына келишим түзүп алган 2 Кошой менен Кайыңды кант завод өзүнүн берген милдеттемесин аткара албай калып, былтыр кескин түшүп кетип, дыйкандар менен заводдун жетекчилеринин ортосунда пикир келишпестик жаралганда, быйыл ошондой болбойбу? Дагы мындай кыйынчылык жокпу? Бул кыйынчылык, бул тобокелчиликти министрлик кантип алдын алып атат? Биз ошол Кайыңды канттын жетекчилиги менен биздин дыйкандардын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол келишимдер боюнча дагы мындай алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Пандемия учурунда болобу, андан кийин болобу, биз ошо жетекчиликти, ошол Кайыңды канттын жетекчилиги менен жолугушуп, ошо келишимди аткаруу боюнча, ошол менен эле бирге жыды жана тариф деп коюп атат. Ошо тарифти дагы биз жылдан жылга жардамдашып келгенбиз. Бул темир жол менен ташып келе турган. Ошо темир жол менен ташып келген. Ал боюнча дагы азыр ошо токтом даярдап, ошо токтомду өткөзүп атабыз дагы. Дагы эле болсо Кайыңды кантка жардам. Анткени себеби биздин ошо дыйкандарыбыздын өндүргөн продукциясын алыш керек. Бул бирден бир ошо кластердик жол менен иштетилип аткан тармак болуп эсептелет. Ошол кант кызылчасын айдаган дыйкандарды алдыда эмне күтүп турат? Кандай жооп берет элеңиз? Кыска. Былтыркыдай көйгөй жаралбайбы? Өзүнүн алдын эмете аласызбы? Бардык учурларда көйгөйлөр жарала берет, бирок мына былтыркы жыл келишимдин түзүлгөн келишимдин мындай структурасы башкача болуп калгандыктан быйыл кээ бир дыйкандар айдаган жок. Бирок ошол биз ошого кайылбыз. Биз ошол эме менен тиги кызылчаны айдайбыз дегенде дыйкандар айдашты дагы. Өздөрү ошол биз менен бирдикте Кайыңды кант менен иштер жүргүзүп атат. Турусбек мырза, өзүңүз билгендей, Кыргызстандагы талаачылык жумуштары тиги союз учурунда эле иштелип чыгып, ошол боюнча калып кеткен да, ошондон бери такыр мындай жаңыланган эмес. Биз канткен дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү, коңшу Казакстан, башка өлкөлөр мындай заман талабына жараша айыл чарбасын иштетүүнү колго алып атат да. Бизди бирок бир кыйла эле артта калдык. Биз канткенде ушул мындай замандын агымы менен ага алабыз, ошол заман талабындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрө алабыз. Эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул саясатта биздин илимий жактан изилдөө иштеринин баары токтоп калды. Мына ушул илимий изилдөө иштеринин баарын кайра калыптандырышыбыз керек, кайра жандандырышыбыз керек. Илим жок болгондон кийин ошонун өнүгүүсү да жок болот. Экинчиден мына биздин ушул биз дагы айыл чарба министрлигине дагы кеңеш бергенбиз. Ар бир айыл өкмөтүндө
бирден агроном, анан бир мал чарбасындагы бир адис керек. Ветврач. Жок, ветврач эмес, ветврач болсо дагы бул зоотехник дегендер бар. Анткени ветврачтар только оорусун айыктырат, ал эми ошол тамак аш рационун түзбөйт булар. Бирок ошолор дагы азыркы күндө ошол агрардык университетке дагы ошол сунуш болуп атат, ошондой кошо окутуу тууралуу. Эми эң негизгиси бул жерден бул Союздун убагында толук система болгон. Мына ар бир чарбада 4-5 агроном болгон. Ар бир тармактын агроному, ошол агрономдор дагы 4-5 бөлүнгөнү тармак менен бөлүнөт да. Бүгүнкү күндө айыл жергесинде бир дагы агроном жок. Статистикалык же болбосо ошол көзөмөл жүргүзүү бүгүнкү күндө өтө эле мындай жок, көзөмөл жүргүзүү жок. Ким кандай эгип атат, канчалык деңгээлде топурагын анализин берип атат, топурактан жыл сайын анализ алыш керек. Бизде ошо мыйзам бар, топурактын асылдыгы тууралуу. Ошол мыйзам негизинде дыйкан өзүнүн жеринин асылдыгын төмөндөтпөш керек. Муну жасаган айрым гана дыйкандар бар, болбосо бардыгы алып барып анализ кылбайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагы түшүмдүн дагы өтө төмөндөп кетиши дагы ушул болуп атат да. Эгер агроном болбогондон кийин ошол жерде жанагы АВП суу багытындагы жетекчилер башкарып атат ошол. Бирок накта технолог жок болуп атат. Технология жок деген сөз бул ошол продукциянын алынышы, жогорку түшүм алынышы жок деген сөзгө барабар да. Анткени ошол оорусуна, ото чөбүнө кандай химикаттарды бериш керек, ошонун баарын агроном бериш керек. Бул бүгүнкү күндө дээрлик ошо 480 айыл өкмөт болсо ошолордун баардыгында тең. Бир дагы агроном специалист, атайын специалист жок. Мына биздин жергиликтүү райондук бөлүмдөгү ошол агрономдор бар, бирок булар дагы ошол ар бир айылда эң эле жок дегенде бир 11-12 айыл өкмөттөр бар. Булардын баардыгына тең кеңеш берип жетише албайт да. Мына биздин эң биринчи аксап аткан ушуда. Анын баардыгы тең азыр майда товардык болуп кетти. Бүт жерлердин баары тең үлүштөргө бөлүнүп кетти да. Баягы ири чарбадан келип биз майда чарбага өтүп калдык да. Майда чарбадан көлөмдүү продукция чыкпай атат. Көлөмдүү продукция чыкпагандан кийин анын сапаты да чыкпай атат. Анткени ошол жерге толук кандуу агротехника жүрбөгөндөн кийин, убагында жер семирткич башка бербегенден кийин сапаты жок болуп жатат да. Мына ушулардын баардыгын тең ордуна коюш үчүн эң жок дегени эң биринчиден ошо биз жана биздин дыйканчылык институттар, ветеринардык институт, жанагы жайыт институттары, мал чарба институту, мына ушулардын баардыгы тең ушу бир колдо болуш керек дагы. Ошо бир тармакта иш алып баруусу зарыл да. Анткени айыл чарбасы бөлүп караганга мүмкүн эмес. Айыл чарбасы бул бирдиктүү система. Мына суу чарбасын да кошуш керек. Анткени бул бирдиктүү система болгондон кийин ал бирдиктүү системаны бирдиктүү аткарылыш үчүн ушундай бир система керек да. Суу чарбасы мурун министрликтин карамагында эле азыр жаагенттик кылбадыбы? Эми кайра кошуунун саясаттын кандай башаламандык жүрүп аткандыгы? Эми саясатта ар бир биз көрүп келатабыз, бир кошот, бир алат, атын өзгөртөт, андан эч нерсе өзгөрбөйт. Бул жерде жүргүзө турган саясат бир болуш керек. Мына мисалы үчүн эгерде мелиорациялык жумуштардын баардыгы тең жүргүзсө, баары бир ошол келип туруп министрликтин заказы менен аткарылат да. Алар өздөрү аткарбайт да. Туурабы? Биринчиден. Экинчиден ошо мына бүгүнкү күндө мына жердин асылдуулугун текшериш үчүн, мына бизде көп жерлердин баардыгы тең азыр суу шор басып атат. Аны дыйкандар мындай ачык айткан жери жок, өздөп айткан жери жок. Анткени топурактын өзүнүн курамында мына бизде 180 000 гектарга жакын мына Чүй областында жерлердин баардыгы тең 3 жылда 5 жылда бир ошол шорго каршы иштелип келген. Бул ошол иштердин баары токтогон. Бүгүнкү күндө ошо дренаждык системалардын баардыгы тең бүгүнкү күндө ошол ремонтко муктаж. Кээ бири иштебей турат. Мына ошол иштерди кайра жандандыруу керек. Ошо мелиорациялык иштерди мына кайра жандандыруу керек. Муну министрликсиз кандай жандандырат? Дыйкан келип туруп өзү жалгыз заказ бере албайт. Муну өкмөттүн саясат стратегиясы дагы ушул мелиорацияга, ушул жерлердин асылдуулугун көтөрүүгө көмөкчү болбосо бул жерден болбойт да. Бирок мыйзамда жазылып калган, ошол жердин ээси кеткен чыгымды өзү көтөрүш керек деп. Бирок бүгүнкү күндө муну эч ким жасай албайт, анткени каражат жок. Мына азыр биз айтып атабыз, ушу буудайды мисалы үчүн. Буудайдын наркы өтө төмөн болуп атат.
мына бизге келип аткан продукциядагы солярка арзан тиги бу дейбиз. Бүт налогтордун баардыгы келип туруп кайра дыйкандын таласына келип ошол өндүрүп аткан продукциянын себестоимостуна жатып калат. Азыркы суу ресурстар агенттиги бөлүнүп кеткен туура эле болдубу же мурдакы эле министрликтин карамагында болуш керек беле? Негизи менин оюмча ошо министрликтин эле карамагында болуш керек болчу. Бирдиктүү саясат жүргүзүү керек. Анткени айыл чарбасында бирдиктүү саясат. Мына азыр болсо министрлик бар, а министрлик келип заказ берет суу чарбасына. Силер баланча суу бергиле деп. Кайсы жерде эмнени оросительный системанын баарын жанагы ремонттун баардыгы тең ошол баардыгы тең бири-бирине байланыштуу. Бул технологияда суу керек убакта суу келиши керек. Мына негизи бизде суу ресурсу өтө көп дейбиз, бирок суу ресурсу бизге өзүбүзгө жетпейт. Анткени бүт системанын баары талкаланган. Ошонун баарын тең кайра алып келиш керек. Мына биз 98% суулардын 96% негизи Казакстан, Өзбекстанга кетет, а биз болгону ошол 4%-тин 2%-ын гана колдонуп атабыз да. А негизи бизде ушул мелиорация жагындагы саясаттын баардыгы тең өзгөрүш керек. Биз кошумча жерлерди, кайра жерлердин баардыгын тең сугарганга мүмкүнчүлүк алышыбыз керек да. Ушул жерден бир суроо берип кетейин. Жана сиз айтпадыңызбы, ар бир айылда агроном менен зоотехниктерди биз пайда кылышыбыз керек. Антмен сайын биз айылдагы баягы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жакшы сапаттуу айыл чарба өсүмдүктөрүн аймактардан алуу мүмкүн эмес деп атабыз да. Бирок эми азыр билесиз, кийинки муун аябай мындай жаңы көз караш менен тарбияланган. Биз аларды кантип ушул агроном, зоотехник болгонго мындай кызыктыра алабыз? Аны кызыктырыш үчүн атайын багыттар болуш керек да. Мындай кызыктыра турган атайын система болуш керек да. Бүгүнкү күндө биз бүгүн балдарды кыйнай албайбыз да. Сен барып агроном бол, зоотехник бол деп элечи. Күчкө сал. Бул негизи заман талабы да, заман талабы. Биз ошол союздун системасынан келаткандан бери ошол адистерге айлык чөнтөгүбүздөн чыгарып, ошо кармап же болбосо адиске акча бергенди көнгөн эмеспиз да, мындайча айтканда. Эмне үчүн көнгөн эмеспиз? Анткени биз ошол кызматка муктаж болсок дагы акча төлөбөйбүз. Мына ошол нерсени биз кайра киргизиш керек да. Мына азыр бүгүнкү күндө ошо министрлик дагы аракет кылып атат, ошо жеке агрономдорду консультация берген үчүн ошо айылдарда кармап, ошол агрономдорго акча төлөп, ошолордон консультация алганга. Эгер биз ушул агрономдорго туура мамиле кылсак, анда ошол агрономдор биздин келечек болуп калат да. Биринчиден, мына айыл өкмөттөрүн карасаңыздар, азыр бүгүн ар кайсы кесиптеги адамдар келип атат. Айылдын көйгөйү эмне? Айылдын көйгөйү эмнеге байланыштуу? Жерге байланыштуу, айылдын көйгөйү малга байланыштуу. Бизде эң негизгиси малчылык менен эле айыл чарбасында мына ушул билген, ушул саясатты билген адамдар келип, ошол эл менен иштеп жүргөн адамдар келсе, ошондо бизде айыл чарбасында кадрлар даяр болот. Мына бул ошол эки кадр келечекте ошол айыл өкмөтүн башкара турган, андан кийин администрациясын башкара турган, ошо келечектеги биздин эң биринчи баскычтагы турган адистер болуп калат да. Мына эгерде биз ушул эки тармакка бүгүнкү күндө эки адисти койсок, мына элестетип көрүңүз, бүгүнкү күндө 480 айыл өкмөтүнө керек десек, ошо 480 адис берсе, канча деген адамдар иш орун пайда болуп атат. Туурабы? Жөнөкөй иш орун эмес, ошолор жогорку билимдүү жанагындай кесипкөй агрономдор, зоотехниктер, же болбосо ветврачтар болуш керек да. Мына ошол биринчи багыттагы, ошол биринчи ступендеги ошо адамдар болот да. Келечекте дагы бизге ошолор туура багыт алып кеткенге жакшы жардам берет да. Жандыбек Калканович, мен кошумчалык коеюн да, ошону Турсунбек Асанович аябай туура айтып атат да. Бул жерде биз учурунда ошо агрономдун дагы зоотехниктин да кереги жок деп айтылып калып эле. Өзүм агроном болом, өзүм зоотехник болом деп, мына иштин баары ошол эле жердин бузулушу, структура, почванын, топурактын бузулушу дагы. Азыр ошол топурак боюнча бир да институт да жок, илим изилдөө лаборатория, бир эки лаборатория бар, ал ошол калган да. Илим изилдөө институттары илим менен иштерди жүргүзбөй калган, аябагандай мындай артка кетип калган. Ошол эле мына азыр дыйканчылык институтун айталы, илим изилдөө. Алар жаңы порода сортторду берип туруш керек. Мал чарба институт породаларды берип туруш керек. Ошолордун баардыгын биз азыр эң негизгиси сапатка, санга эмес сапатка өтүшүбүз керек да.
Бул сапат болмоюнча бул эч качан эме болбойт деге. Өнүгүү болбойт да. Биз ошого карап атабыз. Ошону менен эле бирге азыр мына айыл өкмөттөрдө ошол айыл чарбасын билген адис иштеш керек да, ошол көтөрүш керек. И ошол айыл өкмөтүндөгү мына жеке ветеринар, жеке агроном деген адистер болуп, ошолор иштерди алып барыш керек дагы. Ошол биздин сапат жагына дагы көңүл буруш керек. Ушул агроном менен зоотехникти адистигин даярдоо боюнча Улуттук агрардык университети менен кандай сүйлөшүүлөр, мындай натыйжа борбу? Сүйлөшүү, сунуштар. Улуттук агрардык университетте мына азыр баягы өзлөрү кабыл алып атат, каалоочулар келип атат. Эми мен бул жерде дагы бир баса белгилеп айтып кетсем, эң негизгиси бул ушул бүткөн адистер, сапаттуу адистер бүтүш керек да. Ошол востребован адис болуш керек да. Мисалы азыр көп чоң чарбалар жакшы адистерди алып иштеткилер келип атат, чоң акча бергилер келип атат. Кээ бир мына мисалы кооператив Таза Жан деген бар, жана башка Аталык деген жана башка чоң чарбалар бар. Россиянын илимий изилдөө институттары менен иштеп атат, окумуштуулар менен. Мына мисалы Таза Жанга жүгөрүлөрдү, буудайларды жаңы сортторун чыгарып, ошо Краснодар Лукьяненко илимий изилдөө институтунун окумуштуулары келип, бул жерде тажрыйбалар жүргүзөт. Андай болбош керек. Биз өзүбүздүн окумуштууларыбыз ошол чарбаларга иштеп, ошолор менен келишимдерди түзүп, өзлөрүнүн билимин, өзлөрүнүн внедренияларын ошо чарбага сатыш керек. Биздин өзүбүздүн окумуштуулар өзүбүздүн климатты билет, өзүбүздүн жердин кыртышын билет, анан изилдесе жакшы болот да. Учурунда районирование деген болгон, адистештирүү. Ошонун баардыгы биздин мына бизге кандай будайды себиш керек, же кайсы арпаны себиш керек, же болбосо кандай мал ошол кайсы районго өстүрүш керек дегенге чейин районирование болгон. Ошонун негизинде биз иш алып барышыбыз керек. Ата азыр жаңы велосипедти внедрять эткен деле болбойт. Ошол мурунку жасалып калган биздин климаттык шартка мындай туруктуу болгон өсүмдүктөрдү, малдын породаларын кармашыбыз керек. Мен азыр ушул жерде сизге бир суроо бергим келип атат да. Мына азыр өзүңүз билесиз, жана башта сөз берип айтып кетпедимби? Иштөө системабыз баягы Союз учурунда калган, азыр жаңыланып атат, климат да өзгөрдү да. Азыр мына тоолуу аймактарда, климаты катаал шарттарда, кээ бир аймактарда буудайды кой, арпа өспөйт да. Анан ушундан улам баягы мезгил талап кылбады уже. Талап кылды да. Жаңы эрте быша турган үрөөндүн, бул арпанын болобу, буудайдын сортун иштеп чыгып, элге сунуштоочу. Бүгүн бизде ушундай мүмкүнчүлүк бар, иштеп чыга алабызбы жаңы сортун? Эрте быша турган. Ал боюнча биздин дыйканчылык институтунун андай шарты жок. Андай кээ бир сорттор бар, бирок көбүнчөсүн элесе ушул Россиянын же болбосо ошол эле мына жакында Югославиядан келген институттун ошол жүгөрүлөрүн 3 түрлүү себишти: эрте бышкан, орто бышкан, анан кеч бышкан деп. Ошолордун баардыгы биздин окумуштууларыбыз мындай иштеп чыкса болот эле, бирок кээ бир мына Турсбек Асанович деле айтат да, бар андай сорттор. Ошол сортторду внедрять этип эле иштетиш керек. Биз өзүбүздүн сортубузду карабай эле башка сортко дагы кызыгып атпайбызбы? Ошондуктан мен ойлойм, ошол өзүбүздүн жанагы сортторубуз бар, породаларыбыз бар, ошолорду өркүндөтүшүбүз керек. Мисалы тоо мериносу. Биз азыр эң приоритеттүү направленияны ошо тоо мериносуна ак жанагы меринос кою деп атабыз. Ошол эле алай кылчык жүнү деп, кылчыктуу койлоруна деп, алардын баардыгы биздин шартка көнгөн. Ошо менен бирге ала тоо породасы уйлардан. Ал жанагы сүт багытында дагы, эт багытында дагы бар. Ал биздин Кыргызстанга абдан ылайыкташтырылган порода болуп эсептелет. Турсбек Үсөнбекович, айтсаңыз, мына баягы иштөө системасына эле кайра кайтып келсек, мына ушул айыл чарба министрлигин эффективдүү иштете турган системаны кайра кантип кайтарып келе алабыз? Бүгүн реформа деп эле мына акыркы 15 жылдан бери эле кыйкырып келе атабыз, бирок эч кандай реформа көрүнбөйт да. Эми бул айыл чарба министрлиги өтө чоң тармактуу министрлик да, ал кичине тармак эмес, көп багыттуу министрлик да. Мына көп багыттуу министрлик, эң негизгиси бул ошо айыл чарба багытында саясатты жүргүзө турган министрлик да.
бүгүнкү күндө баягы башкармалык контролдук функциялардын баарын тең бул министрликтен алып ташташкан. Ошол эле мына фитосанитардык, ветеринардык көзөмөлдөгөн жок бул министрликте. Бул министрлик саясатты жүргүзө турган гана министрлик болуп калды. Көзөмөлдүн бардыгы тең башка жакка кетти. Ошон үчүн бул министрликтин ишин алдыга жылдыруу үчүн биринчиден жанагы жерлердеги айыл өкмөттөрүндө биринчи баскыч адистер болуш керек. Ошол адистерден башталат. Адистер жерлерде адистер болгондо бизге келип аткан маалымат такталат. Экинчиден ошол ар бир айыл өкмөтүндө көзөмөл болот, ар бир айыл өкмөтүндө иштер болот. Экинчиден бул министрликтин иши мына ассоциациялар менен биргеликте иш жүргүзүү. Эми ассоциация тууралуу биздин мыйзам кайрадан каралып чыгыш керек. Ошол мыйзамдын негизинде жана кооператив дедикпи? Бул кооператив өзүнүн максатына жетпей жатат. Ассоциация кластердик системада келиш керек да. Бирок ошол ассоциацияларга бүгүнкү күндө аябай көмөк керек. Кандайча көмөк керек? Мына логистикалык борборлорду курушубуз керек ар бир ассоциацияга. Мына мисалы үчүн бир эле силерге мына кластер болуп калды деп атабыз, мына Төө бурчакта. Бирок ошо Төө бурчак кластер болгон менен байланыш дыйкан менен ошол сатып аткан кишинин ортосунда байланыш жок. Анын үстүнө бул 3 кишиден барып туруп, анан 4-чү экспортко кетирет да. 3-4 кишиден барып туруп. Бул биринчи баскычтан, экинчи ассоциациядан, ошол ассоциациянын атынан эле ошол экспортко чыгып кетиш керек эле да. Бул ассоциация болсо, ошол бүт технологиялардын бардыгы тең алып келип, заманбап технологияларды сунушташ керек. Мына ошол системаны негизи киргизишибиз керек. Мына ошол эле мал чарбасындан дагы ар бир системада, ар бир багыт боюнча кластердик система керек. Ошо кластердик система, мен ойлойм, ошо ассоциациялардын ролун көтөрүш керек да, ошондо жакшы иш алып барат. Бул азыр айыл чарба каржылоо деп быйыл мына 8-чиси кирип атпайбы? 8 жылдан бери улам келатат да. Ушул каржылоонун алкагында ушул мал чарбачылыгына деп дагы айыл чарбасынан сырткары мал чарбачылыгына деп да өзүнчө насыя берилип атат да. Ушул да бир натыйжа береби? Натыйжалуу болуп атабы? Бул эффективдүү эмес. Анткени бул жерде жана кластердик системада болсо, ошол экспортко чыкканга чейин көзөмөл бар да. А бул жерде өндүрүш гана болуп атат. Анын андан аркысы жок. Эптеп эле мал сатып алып, бак өстөр депчи. Кошуп албайм да. Эмне себептен дегенде, ушул учурунда ушул айыл чарбасын каржылоо проектисинде башынан баштап келатабыз. Башында ошондой болгон, эффективдүү болбой, баягы алып эле башка жакка кетип аткан. Азыр алынган кредиттердин бардыгы максаттуу пайдаланылып атат, мониторинг жүргүзүлүп атат. Былтырдан баштап биз 2019-жылдан баштап кластердик жолго да койгонбуз да. 255 миллион сом ошол кластердик жолго кетти. Ошону менен биз өркүндөтө беребиз, жана кошумча чынжырча деп цепочка добавленной стоимости деп ошолордун бардыгы иштерге жүргүзүп атат да. Бул эң негизгиси. Анан эң каралып аткан нерсе, биз мына айыл чарбасынын кайра иштетүүгө, мал чарбасына талаачылыкка берип атабыз. Ошол кайра иштетүүгө дагы көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Мына кайра иштетүү менен уламдан улам кайра иштетүүчү ишканалар көбөйүп атат да. Логистикалык борборлор. Биз азыр башында Үсөнбекович айтып кетти, мелкотоварный деп майда товарлуу чарбалар көбөйгөндүктөн биз азыр кооперация менен, азыр айыл чарба министрлигинин эң негизги багыттарынан бири бул кооперацияга дагы ошо ирилештирүү иштерин да жүргүзүү боюнча иштерди алып барып атабыз. Эгерде ирилештирүүлөр болбосо, биз өзүбүздүн биринчи ошол маалымат менен иштешибиз керек да, ирилештирүүгө. Ирилештирилгенден кийин биз ошол башка мамлекеттерге эле ошол эле өзүбүздүн кошуна мамлекетибиз Кытайга өзүбүздүн көлөмүбүз чыкпай калып атат да. Ошондуктан биз кошуна мамлекеттер менен бирдикте ошол эле Өзбекстан менен границада логистикалык борбор түзүш керек. Ошолордун жөнөтүп аткан продукциясын биз да чогуу биз через Кыргызстан аркылуу кетип турса, бул биздин көлөмдүн көбөйүшү дагы болот деген эң негизги максаттабыз. Экинчиси, кластер деп биз дыйкандардын башын айландырбашыбыз керек дагы. Ошол проектте кластерди менен иштеп аткандарга мындай өзүбүздүн жардамдарыбызды берип турушубуз керек. Эми кластер деген негизги багыты ушул ар бир тармактын бир түрдүү тармак өндүрүлүп аткан продукциянын ошол сатылышы тууралуу же болбосо ошол система менен кетиши тууралуу маселе болуп атат да.
Анан бүгүнкү күндө жанагы өндүрүп аткан өндүрүш, мисалы үчүн сүт өндүрүү жагында. Ошо сүт өндүрүү багытында болсо, бир айылды мисалы үчүн толук алып туруп, ошол толук кеткен жери жок да. Мисалы үчүн биз азыр финансировать этип аткан ошол үлгү катары кичинекей проекттер кетип атат да. Ал чоң каражат керек жанагы. Мына көбүнчө биз инвестиция деп сырттан гранттар келсе жакшы, бирок инвестиция келгенде инвестор дагы өзүнүн акчасын алып кеткенге кызыктар да. Биз өзүбүздүн ички резервди пайдаланышыбыз керек дагы. Ошол өзүбүз ички структураны түзүп туруп, жанагындай ассоциация болобу, кооператив болобу, ошого биригип, ошо иштегенге биз багыт алышыбыз керек да. Мына бир айыл бир продукция, же болбосо 3-4 продукция чыгарса, ошондо көлөмдүү болот. Бир область, например, негизинен бир область бир кандайдыр бир продукцияны чыгарса, ошол көлөм берет да. Эгер биз өтө көлөм пайда кыла албагандан кийин биздин айыл чарба өндүрүшү дагы өтө өнүгө албайт. Анын эң негизгиси жанагындай кластерге бириккен мезгилде агротехнология өзгөрөт да. Анткени жерлер көп болгондо, ошол жерге жанагындай капельный жанагы тамчылатып сугаруу, же болбосо импульстук сугаруунун көп түрлөрү бар. Ошол сугаруу системаларын киргизишибиз керек да. Эң негизгиси бүгүнкү күндө бизге ошол жана мелиорация деп атпайбызбы? Ошо мелиорацияга жанагы талаалардагы жерлерге сууну жеткизүү маселесин көтөрүшүбүз керек. Сиз айтып аткан маселенин баарын эле баягы барып каражатка каражатка анан бир эле учурда ошол аймактардагы ошол эле дыйкандардын, элдин айыл чарба боюнча билимин жогорулатууга келип такалат атпайбызбы? Ошон үчүн мына негизинен бизге ошол эң негизгиси биз ошо айыл жергесинде дыйкандарга билимин көтөрүү иштерди жүргүзүшүбүз керек. Мына ошого бизге дагы ушу айыл чарба эмеси керек да, телевидение керек да. Бизде бир да телевидение жок. Ушу айыл чарбасынын багытын, айыл чарбасын кандай өстүрүш керек, кандай агротехника кылыш керек, ошол тууралуу маалымат бизде жок болуп атат. Мына азыр биз дагы эгерде биз ар бир башка мамлекеттердин карасак, буларда болсо толугу менен передача бар да. Бир канал жалаң айыл чарбасы багытында иштейт. А бизде андай толук маалымат бере турган, илимий кандай жетишкендиктер болуп атат, кандай жерсемтиктер келип атат, эмне болуп атат, ошол тууралуу бир да передача жок да. Бул жерде мен дагы кошумча айткан, ошол жанагы азыр эле сугарууда сууну кандай пайдаланыш керек, тамчылатып сугаруу жана импульсный сугаруулар деп коет. Биз сугарат десе эле сууну кой берип туруп, үстүңкү кыртышын, жердин кыртышын жудуруп үйүп атабыз да. Эрозия почва болуп атат. Ошолордун баардыгы мында ошол окутуу, дыйкандарга жеткирүү, мурда ошондой иштер болуп турган. Азыр болсо тилекке каршы бүт майда чарбаларга бөлүнүп кетип, ар ким өзү иштерди жүргүзүп атат дагы. Ошондойго дыйкан өзүнүн мындай дитин койгондордуку мындай иши алдыга жылып атат да. Кээ бирөө карабаса ошол топуракты иштете берет дагы, өзүнүн арыктап абдан кунарсыз болуп калат да. Ошондуктан кунардуулукка да өтүшүбүз керек. Биз ошо кластерге жетишибиз үчүн биринчи кезекте үрөндүн ошол породанын жакшы сапаттуу болушуна жетишибиз керек. Ошол кластерге жетишибиз үчүн жанагы маркировка, калибровкаларды жасашыбыз керек, ошого жеткизишибиз керек. Ошолдун багытында иштерди азыр жүргүзүүлөр болуп атат дагы. Ошол биздин дыйкандарыбыз ошол азыр маркировка, калибровка өтүү боюнча сапаттуу даана алыш, сапаттуу породалар алыштарды үйрөнө баштайбыз. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетиптир. Кудай буйрса биз дагы бери ушундай талкууну уюштурабыз деген ойдомун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт ошо соңуна келип жетти. Биз бүгүн күзгү ооруп жыйноо өнөктүгү жана ушул тармакты тейлеген министрликтеги көйгөйлөр жана министрликти реформалоо боюнча сөз кылдык. Аны мен Дүйшөн Шаршембеков алып бардым. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.